Анна марадал қалб ала қисмейн. Себебі жүректің оорусу дагы экиге бөлүнөт. Жүрөктөгү руханий оору дагы экиге бөлүнөт. Шахват оорусу, анан шубхат оорусу. Шахват деген көбүнчө адамдын ашказанына байлган, тойбустугуна, анан жанагы кумарына, жыныстык мүчөлөрүнө байланган адамдын ошогону шахват оору деп коет. Кумарына кайта турган. Ошодон көзү көрбөй ашыктык болуп, арам, адалбы, айырмасы жок, никеси барбы, жокпу, иш кылып, жана угуп атпайсыздарбы? Жаңылыктардан педофилдер чыгып атат, зордуктап кетип атат, зордуктап өлтүрүп салып атат. Бир эмес 2 күн жылдап жүргөндөр бар экен. Кудай сактасын. Ошолор шахват оору менен кирип кетет. Адамдар жаңылыктан карап таң калып атпайбы, кантип барды бул адамга деп. Мына ошону айыктырган эмес, ошол күчөп кете берген шахват оорусу. Ага арамбы, адалбы, акпы, карабы, эмне бул, туурабы, туура эмеспи көрбөйт ал. Болду, зависим болуп калган, Кудай сактасын. Аны даарылаш керек. Экинчиси омараду шубха. Шубха деген бул жүрөк ооруга кайтат. Бул дагы жүрөктөгү эки түрдө шахват, шубха. Шубха деген маалымат. Ошо маалымат менен да жүрөгүн уулап салат. Туура эмес маалыматтарды алат. Ошентип туура эмес маалымат менен адам капырчылыкка да чыгып кетет. Динден тайып кетет. Ал эми шахваттын оорусу каяктан келет? Көбүнчө бул амал менен, күнөөлөр жасоо менен, адамдын өзүнүн кылган амалдарынан келип туруп оору болот. Ал эми жүрөктөгү шубха деген маалыматтык мындай угуу менен экеленип калат. Бул туура, туура эмеспи деп күмөн менен пайда болот. Мындай чыкканда ишенимин булгайт. Кудай сактасын. Бул эң коркунучтуу. Ишенимиңди булгасаң, анан денеңди булгасаң шахват менен. Бул адам эмес, айбан болот да акыры барып. Жана зөкүр деп коет айбан. Жапайдай болуп. Жанагы жырткыч айбандар кандай коркунучтуу адамдар. Мына ошондой эле адам кейпин кийген, адамдай эле жүргөн, бирок жырткычтай, бузуку, жүрөгү доору, денеси доору, нафсиси доору жүргөн адамдар бар коомдо. Анан бул нерсени жанагы ооруп калгандарды байкасаңыздар, апарып жана психологический нерсеге, бир жерге камап салат, уколдордон бери берет, сая берет, ар кандай дарыларды берет, ал айыктырбайт. Кээ бирөө түрмөгө жатат, байкасаңыздар, адам өлтүрүп. Анан чыгып алып 5-6 жыл дагы адам өлтүрүп салган болот. Аны баарыңыздарга маалым. Түрмөгө 5-6 жыл жатат, зордуктап бирөөнү. Чыгып дагы 1-2 жыл зордуктайт. Ал айыккан эмес. Эч кандай ага айыгуу жолун, же буга операция да жардам бербейт, дары да жардам бербейт, камап коюң да жардам бербейт ага.